Зейинди күчөтө турган 10 нерсе уруксат бересиздерби? Биринчи, эртең менен уйкудан турганда жана жатаардан алдын Куран окуу. Телефонду жарым саат азайтпаса адамды мээсине алып чаксам дагы зейинине зыян да бул мээсине. Биз топурактан жаралганбыз, ошо тиги карагайдан алынган топуракка таасири бар. Китеп окуганда мээге да күчтүү болот, уктаганда уйку да жакшы болот. Эртең менен уйкудан турганда жана жатаардан алдын Куран окуу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул жаатта мындай деген. Ар бир нерсе мына далил менен келтирдим да. Бул хадисти имам Ибн Ади Камил деген китебинде айтат. Кыргызчасын окуп кете берейин, арабчасы убакыттар. Ким Куранды үйрөнүп, такай окуп жүрсө, дүйнөдөн өткөнгө чейин Алла Таала анын акылын курч, зээнин күчтүү кылат дейт. Куранды дайым окуп жүрсө. Айттым го мына Карикебиздин атасы ачкы киетилем дейт. Куранга окуп ынта болгонсон ачкыны чечтим дейт. Мына ич керек экен да. Экинчи, 10 нерсени айттык, 10 лайфхак. Таңкы жана кечки пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан дуаларды окуу. Өзгөчө көңүл буруңуз, өзгөчө. Аллахум инна аудука мин шататил кулуб мааниси кыргызчасын айтыңыз. О Аллахым, оюмдун чаржайыттыгы менен зээнимдин алсыздыгынан өзүң сакта. Бул киши Абай Кунанбаев атабыз ойдун кеселдери деп ушуну айтып атат. Ой чаржайыт болсо, концентрация болбосо зээн чачырайт деген сөз. Кайсысында жетишет? Жакшы ойлонуп көрөсүз, көчөдөн сулугуз деп кете берсе, дүнүмтип кете берсе болбой калат да ою. Үчүнчү, ашыкча кыжаалат болуудан жана сар санага батуудан алыс болуу. Кудайга болгон ишенимди түздөп ага тобокел болуу. Кээде ашыкчыл адам асан кайгы боло берет, эми Кудайга да тапшырып үйрөнүш керек да ал. Кудай ошондо жакшылык каалап аткандар. Төртүнчү, түнкү уйкуну жөнгө салуу жана түштө бир саамга кайлуула чырм этип тыныгып уктап алуу дейт. Өткөндө 5-чи, ачыткынын ордуна камыр туруш дрождун ордуна колдонуп, пайдалуу салаттарды көбүрөөк пайдалануу дейт. Өзгөчө төмөнкү нерселерди колдонууга көңүл буруу керек. Брокколи, асмандын башы экен, айла жок. Асмандын башы экен, брокколи бар го. Кызылча, жумуртканын сарысы, авокадо, шпинаттын жалбырагын зайтун майы менен салат кылуу. Бул аялдардын темасы экен да. 6-чы, эртең менен ачкарын 21 даана мейизди жаңгак менен колдонуу. Акбал болсо дагы жакшы болот. 21 даана мейизди жаңгак менен жөө. Бул Азирет Али радhiyallahu бир асар бар. Эми шиялар такыры ашырып бирок бул өзүбүздөн келген кабарды ишеничти. 7-чи, көздү арамдан сактап, зээнди кейиткен жаман көрүнүштөрдү карабоо. Ден соолукка зыяны тийбесе, кошумча нафил орозолорду көп кармоо. Талим уталымда айтат, асылып калган адамды көрбөсүн, YouTube'дан жанагындай кандуу нерселерди көрбөсүн. Кандуу нерселерди көргөн сайын адамдын зээни кете берет экен да. 8-чи, замзам суусун көзгө жана башка сүртүп төмөнкү салаватты окуу. Сураган адамдарга беребиз, бекер эле иншалла. Могу салаватты билиш керек. Ошо салаваттын түрү бар. Бул сизге тапшырма болот. Ошол салаватты бересиз, Ахматова. Салаваттын түрү бар. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммадин тиббил кулуби ва давайга. Жүрөктүн медицинасы болгон, дартка давасы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт. Ва нурил абсар, көздүн нуру, агы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт. Деп ушул акырына чейин келет да. Нурил абсар ва дияйху аля алейхи ва сахби вассалам деп. 9-чу, бош учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн салаваттарды айтуу. Салават аябай көңүлдү тазалайт да, дары бул, антибиотик бул. 10-чу, көктөмдө таңгамал көк шибер чөпкө суу көтүп калбагандай болуп, жылаң айлап басып, жашыл табиятка көп кароо дейт. Пайдалуу дене көнүгүүлөрүн туура аткарып туруп, кете берет ошо окшогон маселени.